Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов мандатын тапшырсын. Ушундай талап менен бүгүн Бишкектин Свердлов районунун жашоочулары болгон журналист Майхинур Ниязова, жарандык активист Умай Арыкова жана Айгүл Старожук Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар эл өкүлү парламентте ар кандай сунуштарды көтөрүп, адам укугун тебелеп жатканын айтууда. Муну менен алар жашаган районду уят кылып жатканын айтып, эл өкүлүнүн демилгелерин сынга алышты. Когда он что-то высказывает в парламенте. Мен Шайлообек Атазовго добуш берген эмесмин, бирок ал биздин райондон шайлоого катышып мандат алды. Аны менен катар биздин райондун элин уят кылып жатат. Элге керектүү мыйзам долбоорун даярдабай аялдардын укуктарын чектөөгө киришти. Как только вопрос касается прав женщин, Эне катары мен кызымдын билим алуусуна жана эркин жүрүүсүнө мүмкүнчүлүк берген өлкө болушун каалайм. Бул боюнча баш мыйзамда да жазылган. 18 жаштан баштап адам бойго жетип жашоосун өзү каалагандай башкарууга укуктуу. Кыргызстандын мыйзамдарынын чегинде каалаган жерине барып, каалаганын жасай алат. Эскерте кетсек, кечээ күнү депутат Шайлообек Атазов парламенттин жалпы отурумунда миграция маселеси каралып жатканда кыздардын чет өлкөгө кетишине чек коюу демилгесин көтөргөн. Ал сыртка 18-20 жаштагы кыздарды ата-энесинин коштоосунда же турмушка чыккандан кийин гана чыгууга уруксат берүү керек деген оюн айткан. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсе, бул боюнча мыйзамдарды да карасак. Бул билдирүү коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып, социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Көпчүлүгү муну кыздардын укугун чектөө катары кабылдап жатышат. Анткени баш мыйзамда ар бир жаран өлкөдөн сырткары эркин чыгып кайра келүүгө укуктуу деп жазылган. Ошондой эле анда адамдын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат деп так көрсөтүлгөн. Атазов кыздардын чет элде мигрант болуп иштөөгө тыюу салуу сунушу менен эмне айткысы келген ачыктаган жок. Ал менен байланышууга мүмкүн болбоду. Эскерте кетсек, Шайлообек Атазов парламенттик шайлоодо алгач Оштун Төлөйкан округу боюнча ат салышып, өтпөй калган. Андан соң Бишкектин Свердлов округунан шайлоого катышып жетиштүү добуш ала албады. Анда Абдрахман Муртазалиев көпчүлүк добушка ээ болгон. Бирок Боршайком аталган талапкерди добуштарды сатып алды деген айыптоодон кийин жарыштан четтеткенде экинчи орунду алган Атазовго мандат тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов депутаттын мандатын шайлоочулар тарабынан артка чакыртып алуу боюнча жобо Конституцияда бар экенин айтат. Бирок аны ишке ашыруу жол жоболору эми гана иштелип чыгып, жогорку кеңештин регламентинин долбоорунда камтылган. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун билдирүүсү боюнча Акыйкатчы институтуда иш алып бара турган болууда. Алар эл өкүлүнө жогорудагыдай сунуштар өлкө аброюна шек келтире турганын түшүндүрүшөт экен. Биз акыйкатчы катары бул демилгеге өзүбүздүн адам укуктары жаатында юридикалык баабызды бергенге укуктуубуз. Сөзсүз түрдө биз депутат менен байланышып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анан бул демилгенин аркасында кандай кесепеттер болгондугун мамлекет башка эл аралык деңгээлде дагы бир ирет аялдардын укугун чектеген мамлекет катары таанымал болгон кесепеттер болоорун түшүндүрүп беребиз да. Учурда расмий маалыматтар боюнча Россияда миллиондой кыргызстандык мигрант болуп жүрөт. Алардын көпчүлүгү аялдар. Омбудсмен Атыр Абдрахматованын айтымында өлкөдө жумуш ордундары түзүлүп, билим берүү системасы жакшырмайынча жарандар сыртка мигрант болуп чыгууну уланта берет. Өзгөчө кыздарды өзүнчө белгилеп айтып аткандары бул дагы туура эмес. Бизде аялдар менен эркектер тең укуктуу. Андан кийин мыйзам бузууларда же болбосо кандайдыр бир ыплас иштерге аралашып калган биздин мырзалар да көп, айымдарыбыз да бар. Ошон үчүн бул суроого тең караш керек. Анан аялдарды биз дагы бир төмөн коюп, чектөөгө барганга каалоо бар экенин көрсөтүп коюп атат да, тилекке каршы. Туура эмес. Анан эң башкысы мындай болуп атпайбы? Биз айымдарды тизгинге тартабыз, иманга чакырабыз, же болбосо кандайдыр бир жашоо шартына көзөмөл жүргүзөбүз деп аракет кылышат да, бирок мынакей карап койгула, бизде алимент төкпөгөндөрдүн саны кыйла көп. Жалгыз боо энелер аябай көп. Биздин мамлекетте акыркы маалымат боюнча 30 миңден ашык бала жалгыз боо энеде төрөлгөн. Кана мырзалардын жоопкерчилиги? Эмне себептен мамлекет ошол алиментин төлөбөгөн, качып кеткен жигиттердин, мырзалардын мисалы чыгышына чектөө салбайт? Көйгөй бар, бирок көйгөй бир гана аялдардан пайда болгон эмес, бул көйгөй бардык биздин жарандарыбыздан жетиштүү жумуш ордулар болбогонунан, сапаттуу билим болбогонунан улам пайда болгон көйгөй.
Эскерте кетсек, кыздарды четке чыгаруу сунушу парламентте биринчи жолу айтылып жаткан жок. 2013-жылы депутат Ыргал Кадралиева 23 жашка чейинки кыздардын сыртка чыгуусуна чектөө киргизүү идеясын көтөргөн эле. Ушундай эле сунушту экс депутат Турсунбай Бакир уулу да айткан болчу. Рахат Жаныбекова, Адлет Чокоев, НТС.